Бир аз убакыт мурун Жак Алип деген рэп аткаруучуну көп адамдар сынга алды. Неге дегенде анын ою боюнча ошол зомбулук иштери боюнча жабырлануучулардын бир аз күнөөсү бар. Неге дегенде алар ачык кийинишет деген ойду билдирди. Кыскача айтканда, көп адамдар бул ойго кошулган жок. Мен дагы өз тарабыман юрист катары бул ойго кошулбайм. Неге дегенде, мына мисалы кыскача аналогия келтирип кетейин. Эгер кайсы бир адамдын байлыгы бар болсо, ийгиликке жетишип, үйү бар, машинасы бар болсо, башка адам аны карап туруп, эмнеге бул машинасын көргөзүп жашайт, эмнеге бул байлыгын, үйүн көргөзүп жашайт, мен ошого анда кол салайын десе, бул туура эмес да. Ошондой эле кимдир бирөө ачык кийинип жүрсө, башка бирөө өзүн контролдой албай, мыйзамсыз жолдорго алса, ал дагы туура эмес. Кылмышка барган адам өзүн кармаш керек, мыйзамсыз жолдорго барбаш керек, аны өзү түшүнүш керек. Анан мени провокация кылды деп эле ошого барбастан. Ошондуктан кимдир бирөө ачык кийинди, ошон үчүн зомбулук кылдым деген ой бул туура эмес.